ღობეზე არავინ არ ავიდეს. ჩვენ არანაირი ძალადობა და ისა ღობეზეა. Грузия. Советтер Союзу тарағаннан кейін егемендік алған бұл өлкөдө Кыргызстандагыдай эле бир топ кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Коррупция, элдин бийликке нааразычылыгы 2004 жылы Роза ыңкылабына алып келди. Грузиядагы революция менен Кыргызстандагы ыңкылаптардын натыйжасын салыштыруу мүмкүн эмес дешет серепчилер. Роза ыңкылабы менен бийликке келген президент Михаил Саакашвили кыргыз бийликтеринен айырмаланып, өлкөдө чукул реформаларды жасай баштады. Азыр грузин полициясы таптакыр пара албайт. Аларда жаңы форма, жаңы машина, жаңы курал-жарак. Грузияда полиция реформасы кантип ишке ашты? Ушунун баарын алар кантип жасай алышты? Дал ушул полиция реформасын иликтегени Азаттык плюс телекомандасы Грузияга сапар алды. Грузияда таңғы саат 7 болду. Азаттык плюстун чыгармачылык тобу ушул таңгамал туруп алып биз полиция академиясына келдик. Буларда чынында болочок полициялар кантип машыгышат, кандай шартта машыгышат, бүт баарын тартып азыр сиздерге көрсөтүп беребиз. Кеттик анда. Көмөр жабат. Биз азыр машыгуу залына келдик. Айнан кинодон көргөндөй эле. Көмөр жабат. Камар жабат. Доброе утро. Эртең мененки саат канчада башталат силердин машыгууңар? Начинаем. Эртең мененки машыгууну саат 7-де баштайбыз. Андан кийин план боюнча кете берет. Сиз эмне үчүн мындай полиция болгуңуз келет да? Эмнеге ушул кесипти тандап алдыңыз? Биз көчө криминал менен күрөшүшүбүз керек. Надо бороться с улицы. Бала чагыңызда сиз башка кесипти мындай кыялданчу элеңиз? Балким бизнесмен болгуңуз келчүбү? Я не думал об этом, но Мен полиция болом деп ойлогон эмесмин, бирок абдан ийгиликтүү жүргөн реформалардан кийин баары полиция болууну каалап башташты. Өзүңүздөр карап көрүңүздөр, мына ушундай чоң колдор Грузиянын криминалын жок кылган, мына ушул колдор, мына ушундай жигиттер криминалды жок кылат булар. Грузияда болсо мына ушундай чымыр денелүү спортивный балдардын бардыгы полицейский болууга умтулушат. Бизде тескерисинче депутаттар, бийликтегилердин көбү ушундай чымыр денелүү балдарды тарбиялашат, өздөрүнүн жанына алып жүрүшөт. Ал эми ошонун бардыгы полиция болсо гана, Грузияда полиция болуш деле оңой эмес. Дипломуң болсо, же болбосо өзүң боюңузун чымыр денелүү болсоң эле полиция кылып коюп койбойт сени. Ар кандай кыйынчылыктардан өтүш керек, машыгуу дагы абдан татаал. Ушунун баарынан өткөн адам гана полиция деген наамга ээ болот. Дагы бир жакшы жери курсанттар эртең менен келип бул жакта кезекте турушпайт. Булар келери менен бардык мына ушундай тамактары даяр турган болот. Мисалы моундай жерде мына өзүңөр көрүп турасыңар, жумуртка, май, чай, сосиска бардыгы бар экен буларда.
Bela. İlk abici. Ya. Erti. Эрто сами 1 2 3 дегеніне түшүнүк экен булардын. Эрто сами мен буларды көрүп туруп, мен дагы аябай полиция болгум келип атат. Полиция боло элечи биз дагы. Грузин өкмөтү милицияга элдин ишенимин кантип кайтарды, милицияны кантип реформа кылып, булардын айлыгын кантип көтөрдү? Биз бүгүн ушуну иликтейбиз. Азыр Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен интервью кылабыз. Программанын башында ушул реформанын маңызын айтып берсеңиз, маңызын түшүндүрүп берсеңиз. Главная суть реформы в Грузии это была грузинская полиция, это была борьба против коррупции. Реформанын негизги маңызы грузин полициясы коррупцияга каршы күрөшүш керек болчу. Эгерде полиция пара албаса, акыйкат иштесе, анда уюшкан кылмыштуулукту, деги эле кылмыштуулукту жоюуга да болор эле. Биз муну түшүндүк. Полициянын эң негизги милдети бул карапайым калкты тейлөө. Ошон үчүн калк полициянын ишине нааразы болбошу керек. Соңку 7 жыл ичинде грузин полициясынын рейтингин карап көрсөңүз, адамдардын полицияга болгон ишеними 5%дан 85%га чейин өскөн. Бизде полиция бар. Алар бизди коргойт деген ишеним элде пайда болду. Мен Грузияга келип эле таң калдым аябай. Көчөлөрдөгү бардык полициянын зданиялары бүт эле айнектен жасалыптыр. Бул дагы баары эле айнектен жасалган да. Бул себеби эмнеде? Прозрачность это один из главных для нас принципов, потому что Ачык айкындуулук бул биздин негизги принцип. Полициянын милдети элди тейлөө болгондон кийин эл аларды көрүп билип турушу керек. Полициянын бөлмөсүндө кимдер отурат, алар кантип иштеп жатышат, баары ачык айнектен көрүнүп турушу керек. Ачыктык бул элдин полицияга болгон ишенимин кайтарат. Элдин ишеними биз үчүн абдан маанилүү. Ошон үчүн полициянын баардык имаратын айнектен куруп чыктык. Биз азыр грузин полициясы иштеген имаратка келдик. Бизге абдан таң калыштуу. Грузин полициясы мына ушундай айнектен курулган имаратта отурушат экен. Сырттагылар болсо бул жактагылардын бардыгы ичинде полиция эмне жумуш кылып жатат, кантип иштеп жатат, кимдер менен сүйлөшүп жатат, бардыгын көрүп турат экен. Сейитбек Усманов Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун директору биз менен чогуу Кыргызстандан келген. Сейит айтсаң, бул полициянын имараттарын көрүп кандай таасир болуп атат сенде? Мен таң калып жатам, ушундай имараттын ичинде полиция иштегени. Бардыгы ачык, Ачык, айкын. Жанына келсең кандай кагаздарды окуп атат экен көрүнөт. Кандай компьютерде эмне карап атат экен көрүнөт. Бул айнектен жасалган себеби грузин полициясы криминалдан коркпойт жана эл үчүн ачык айкын болуш керек деген мааниде ушундай курулуп чыгыптыр. Анда азыр ичине кирип көрүп чыкпайлы Сейит. Жүр, кеттик. Биз азыр ичине грузин полициясынын айнектен жасалган имараттын ичине кирип баратабыз. Кантип иштеп атышат, кимдер иштейт бул жакта? Көмөр жабат. Как вы дела? Нормально. Биз Азаттык плюс деген телепрограммадан келдик. Грузин полициясынын удостоверениясын көрсөк болобу? Муну эмне кылат? Бул жетондо полиция кызматкеринин жеке номуру жазылган. Номур аркылуу кызматкердин аты жөнүн аныктап, оңой эле таап алса болот. Биринчи кабатта тергөөчүлөр отурат. Бул тарабында детективдер, тиги тарабында аймактык полиция кызматкерлери отурушат. Бул жерде жетекчинин кабинети, биздин жетекчилердин кабинеттери менен салыштырып көрөлү. Көчөдө адамдар эмне кылып атат, карапайым адамдар эмне кылып атат, кандай машиналар өтүп атат, бардыгы жетекчинин кабинетинде дагы көрүнүп турат экен. Мындайча айтканда, эл менен чогуу эле жашайт экен да. Сиз полиция болуп иштеп жатканыңызга канча жыл болду? 10 жылдан бери иштейм. Реформа учурунда сизди жумуштан бошотушкан жокпу? Жок. Эмнеге? Жакшы иштегеним үчүн болуш керек. Сиздер бул жерде жыйын өткөрүп атканда сырттагы эмелерге мындай көңүлүңөр бурулбайбы? Жок, көнүп калдык.